Социалдык контракт долбоору аркылуу 2 жыл аралыгында Балыкчы шаарынан 95 үй бүлө 100 000 сом өлчөмдөгү кайтарымсыз каражат алган. Алар чакан ишкерлик баштап, басымдуу бөлүгү тигүүчүлүк, соода сатык жана мал чарбачылыкка ыктаган. Быйылкы жылдын эсеби менен дагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 100 000 сом өлчөмдөгү каражат берилет. Биз ошо бактылуу эне менен партнерство кылып, чогуу азыр 15 кишини окутуп атабыз. Жана 100 000 алам дегендерди, үй бүлөгө көмөк алам деген үй бүлөнү топтоп туруп азыр окутуп атабыз да. Ошо бизнести кантип ачыш керек, предпринимательство кандай жүргүзүш керек, ошол боюнча эми 2 жыл болду биз берип атабыз. 2022ден баштап 2023дө бердик, эми 2024кө даярдануу көрүлүп атат да. Мен ойлойм, ушул натыйжасы жакшы болот да. Ошо үйрөнгөн үй бүлө менен үйрөнбөгөн үй бүлөнүн разницасы чоң болот болуш керек. Бул жерден маалымат алышат экен, үйрөндүк, уже 2 күн окудук деген. Ошондон кийин жакшы алып кетет деп ойлойм да. Социалдык камсыздоо башкармалыгынын каттоосунда турган жарандарга ийгиликтүү долбоор жазуу жана ишкерликти өнүктүрүп кетүү боюнча маалымат берилди. Быйылкы жылдын эсеби менен кайтарымсыз каражат алууну каалаган 20 чукул жаранга ишкердикти туура баштоо боюнча адистер тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бактылуу эне кредиттик борбордун демилгеси менен Балыкчы шаарында ушул социалдык контракт деп 100 000 сом алуучуларды окутуу жүргүзүп атабыз. Бул окутуунун негизги темалары бизнести пландоо жана бизнести негиздөө болуп эң башкы темаларды койдук. 2 күндүк тренинг өтүп атат. Булда өзүнүн бизнесин кандай ачуу, биринчи шагтан баштап жана өркүндөтүү боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрдү айтып берет. 100 000 сом өзү акча кичинекей, но бул нерсе менен билип, үйрөнүп, илими болсо, бул эмени акчаны жакшы колдонуп, бизнести жакшы өздөштүрүп кетет деген мааниде ушул өткөрүп атабыз тренингти. Айжаркын Турапбаева ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сомго чакан ишкерлик баштоо алдында турат. 2 күндүк окутууга катышып, чакан ишкерликтин туруктуу киреше алып келе турган тармагын тандаган. Трудоустройство учетто турам, анан ошол жерде бизде деген ошол бизнес планы жөнүндө ошо окууларды окутуп атат. Азыр ошол тренингдебиз. Ошол жерде бизде кандай иш алып баруу керек, кандай бизнес ачуу керек, кандай баштоо керек, ошол жөнүндө сабак өтүп, биз азыр окуп атабыз. Ошол бизнести биз 100 000 алыш үчүн ушул окууну окутуп, даярдап, анан ошо жол көрсөтүп атышат да. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу жана жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөгөн социалдык контракт долбоору 2 жылда натыйжалуу жыйынтык көрсөтө алды. Кайтарымсыз каражат алган жарандарга атайын мониторинг жүргүзүлүп, жашоо шартынын көрсөткүчү көзөмөлгө алынып турат. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Байкирова, Балыкчы шаары.